Улуксуң сен учурунда улуу жолду баштаган, учу кыйырсыз мейкиндикке учуп чыгып, улуу кыргыз элимди укмуштарга байлаган, унутпайбыз эмгегиңди улуу муунда кичүү муун. Улут үчүн баа жеткис улук болуп туулдуң. Совет доорунда өсүп өрчүгөн кыргыз маданиятынын тарыхында өзгөчө орду бар. Ал улуттук тил илиминде, көркөм адабиятта, эл агартууда, саясатта өчпөс из калтырган инсан Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган Авангард кесиптик колледжинин кыргыз тили, кыргыз адабияты жана тарых мугалимдери, студенттери тарабынан даярдалган тасмага назарыңыздарды бурабыз. Баарыңыздар билесиздер, буга чейин айтылып келген кыргыз тили, кыргыз адабияты жана тарых сабактарын айтылып келген. Буга чейин 120 жылдыкты Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгын көргөнбүз. Эми бүгүн болсо Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата атайын биздин Авангард кесиптик колледжинин студенттери жетекчилик тарабынан келип элек. Анан Касым Тыныстановду эскерип, балдардын даярдыктары бар эле, ошондон койсок биринчи Жанеттага сөз берсек, доклад окуп эле. Касым Тыныстанов, тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, реформатор жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык-Көл областындагы Чырпык айылында дыйкандын үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ата-энесинин социалдык абалы тууралуу так маалымат жок. Колунда кенедей байлыгы жок кедей дегендер да, мал жаны бар тектүү жердин тукуму дегендер да кездешет. Кандай болгон күндө да атасы Тыныстан араб тамгасында анча-мынча окуп, кат сабаты жоюлган адам болгону чын. Ал мунун окууга болгон дилгирлигин байкап, жашы 8-ге жеткенде айылдагы молдодон билим алууга жөнөдү. Диний мектепте 3 жыл арабча тааныган соң, Касым Сазановка айылында башталгыч мектепте окуп баштайт. Жаш кезинен эле илим-билимге, адабиятка катуу кызыккан Тыныстанов дароо эле окуучулардын алдыңкысы болуп чыга келет. Тилчини окуучулук кезинен бери жакшы билген окумуштук Хусейин Карасаев жаштайынан эле башкалардан айрылып Тыныстанов атууга кеткенден кийин жесир калган Турдубүбү апа балдар менен бирге катуу азапташат. Кай жерге барбасын эл душманынын үй-бүлөсү дешип, эч жерге батпай, өз элинде бөтөнгө айланат. Ошентсе да эч кимге зар болбой, балдарын билимдүү кылып тарбиялаганга жетишет. Жубайлардын уулу теңдик туугандарынын Для вас, конечно, вы сейчас молодые, для вас только-только жизнь начинается, и вам хочется улыбаться, смеяться, радоваться, вы все прекрасно понимаете. Но это наше самое святое место Кыргызстана. Здесь похоронены все наши знаменитые, уважаемые люди, которые действительно мы должны им поклоняться. Здесь вот видите, какой комплекс стоит. Только зашли, где были они обнаружены, мы вам показали. Дальше идет уже восстание 16 года. Эту тему и по кыргызскому адабияту, и по истории мы все проходим. Восстание 16 года — это самое страшное событие для кыргызского народа. Это был геноцид кыргызского народа. Погибло более 200 тысяч наших кыргызских сограждан. И дальше уже, пожалуйста, мемориальный комплекс Атабей. Если дальше пройдем, уже внизу уже, в 2010 Туған жерім, кендеген кесіпкер туған жерім. Көрген жағын сәулетпен сағынады. Жайқалған сән қарап қойып қалдым кенем. Барымсың, түп жырғалап екөзен су. Үстіңе қазар қонып, салған құйқу. Жайылған сандыректен қоларынай. Көл бетін бермештай үйрекпен қу. Айланан ашық емес қалың тоғай. Ушады тоғайға сайрап торғай. Турады көз алдымда бұл күнгідей. Кетпейсің көкіректе.
Кыргызстандын жайлоо күзгүдөй мөлчүрөгөн тунук булак сай-сайдан үн алышат түшкөн туйлап өрөдап 90 түрдүү күүгө салса үнүнөн таңасыңды турсаң тумшап топтобой жүрүп турган жели кандай таптаза каштай тунук жып башталып ала жолдон чүйгө карай көзгөдөй суусундук агат талаш урматтуу көз жаш менен алтын көзгө коюлган өткөн күндө баатыр манас күпөздүн салынганын кандай чалап болгонун нече жүз жыл мурун эбак манастын эл бакканын эл чапканын кандай болуп чыгамыктап мурунда окуучуга сүйлөп берген айлана дубалына жазылганга